Чүй облусундагы Чуңкурчак жайлоосунда Кымыз Фест 2024 этнофестивалі болуп өттү. Акылбек Жапаров этнофестивалдын ачылыш аземинде сөз сүйлөп, мамлекет башчысынын улуттук каада салт жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында улуттук тамак аштын түрлөрүн, улуттук кийимдер, музыкалык аспаптар, кыргыз элинин улуттук оюндарын сактоо жана өнүктүрүү каралган атайын программа түзүлгөнүн белгиледи. Урматтуу мекендештер, сөзүбүздү бүгүнкү салтанаттын себепкери болгон, баатырларга дем берген, ичкен адам толуп ташып шерденген элибиздин эң мыкты суусуну кымыз менен улантып төмөнкүлөрдө айткым келет. Кымызды дары экенин 1000 жыл мурда эле легендарлуу дарыгер Авиценна билген экен. Орус элинин белгилүү акын жазуучулары Толстой, Чехов, Пушкин кымыздын баркын билип, ден соолуктарын чыңдаш үчүн колдонушкан. Фестивалдын алкагында Кыргызстандын ар аймагынан келген кымыз жана сүт азыктарын өндүрүүчүлөрдүн, кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси уюштурулган. 10 жылдан бери кымыз кылам. Мен атам суранчы ата кымызы. Бул атаман калган кымыз. Ошодон баштап мен улантып келатам. Кымызды бул фестивалга биринчи жолу келишим. Биринчи жолу эми буйрукта келип турабыз. Кандай плюстары бар экен? Фестиваль жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Фестиваль жөнүндө бул мага аябай жакты. Фестиваль биринчиден өзүбүздү тааныштырдык. Эл менен кымыз кандай экенин эл сынап, эл билет. Ошондой эле жарманкенин алкагында бир катар өлкөлөрдүн диаспоралары өзүлөрүнүн маданиятын жана азыктарын тартуулады. Бүгүнкү кымыз фестивалы аябай жакшы өтүп атат. Мына Чуңкурчак деген жайлоонун ортосунда аябай кооз жер. Ошо уюштургандар эң сонун экен, жогорку деңгээлде өтүп атат негизи. Мондай ар бир диаспоранын өкүлдөрү келип тамактарын, дасторкондорун жайып атышат. Бул эң сонун нерсе. Биринчиден биздин кымыз, эң башкысы биздин кымыз эң жакшы нерсе. Жана биякта деле театральный постановление болгондо ошондо деле айтып кетпедиби? Кымыз деген бул баарына дары дегендей. Мындан тышкары иш-чаранын алкагында улуттук оюндар, кыз куумай, кыргыз күрөш, ат оюндары, тайган таптоо жана бүркүт таптоо оюндары көргөзүлдү. Ошондой эле фестивалда ар облустун боз үй шаарчалары курулуп, боз үйлөргө даам сызууга мүмкүндүк болду. Бул жүрүлгөнүчү, бул компания эми жылдан жылга өсүп өнүгөт. Өзгөчө мен командама ыраазымын. Бул проект элдики болгондон кийин эл өзү көтөрүп, эл өзүнүн дохун көтөрүп, эл өзү уюштуруп, эл өзү келип, эл өзүнө майрам түзүп атат. Келерки жылы чоң масштабта мындай эл аралык деңгээлде же Суу Самырда болобу, же Каркырада болобу, чоң масштабта дүйнөлүк деңгээлде өткөзөбүз деген тилек бар. Фестиваль театралдаштырылган оюн зоок жана концерттик программа менен коштолду.